Дени сак адамда май ткандары дене салмагынын 20%-ын түзөт. Майлар организмге тамак менен кирет жана углеводдордон синтезделет. Майлар түзүлүшү жана биологиялык функциялары боюнча айырмаланган бир нече класстарга бөлүнөт. Бирок баары организмдин турмуштук процесстеринде маанилүү роль ойнойт. Майларга фосфолипиддер, гликолипиддер, холестерин жана май кислоталары кирет. Ашыкча майлар зыяндуу углеводдордон улам пайда болот. Бирок май нормасы адам үчүн маанилүү. 60% углевод деп эсептелинет. 60% углевод, 20% май, 20% белок. Анан углевод экиге бөлүнөт. Тез сиңүүчү, жай сиңүүчү. Биз тез сиңүүчү углеводдорду канчалык аз колдонсок, ошончолук жакшы. Мен мынтип түшүндүрөм да. Даракта өскөн нерселерди, мөмө жемиштерди аз жейли дагы, жерде өскөндөрдү көп жейли. Себеби булар жай сиңүүчү углеводдорго кирет. Помидор, бадырың, капуста, ошол нерселер бардыгы жай сиңүүчү углеводдордун катарына кирет. Ден соолук үчүн дагы эң пайдалуу нерселер ушулар өзү. Дене күнүмдүк кыймылда болуп турганда жетиштүү майлар май ткандарына жайгашып, артык майлардын сиңип кетүүсүнө өбөлгө түзөт. Тамак аш рациону бузулуп, зыяндуу углеводдордун аркасында транс майлар чогулуусу мүмкүн. Бирок оор режимдеги арыктоо учурунда булчуң майлары, чучук майлары азайып, дене шалдыроосу ыктымал. Анткени майдын адам организминин толук кандуу иш жүргүзүүсүндө салымы чоң. Кээде май жетишсиздиги бир катар орнун башатып болот. Майдын жетишсиздиги ошол эле алсыздык дагы майдын жетишсиздигинен дагы болот. Адам, эркек адам болсо деле күчү жок болушу мүмкүн. Ушул майдын жетишсиздигинин бир белгиси. Катары каралыш керек. Анан өтө көп өнөкөт оорулар бар. Ошолор дагы ушунун жетишсиздигинен дагы болот. Себеби ар бир клетканы сыртынан май каптап турат да, коргоп турат. Ушул коргоочу катмары жок болсо, организм бузула берет. Кыскасы, аялдарда эң көп жанагы цистит деген оорулар бар. Ушуга алып келген маанилүү себептердин бири тамак аштагы биз үчүн керектүү болгон нерселердин жетишсиздиги. Тамак аш өзү белок, углевод, майдан туруш керек да. Ар биринен алыш керек. Ар бири болбосо баары бир билине берет мындай. Көйгөйлөр пайда боло берет. Көпчүлүк адамдар кайсыл тамактарда зыяндуу майлар жайгашканын толук аныктабай пайдалана берет. Бирок аз өлчөмдөгү транс майларда зыянын тийгизет. Адистердин айтымында табигый майларды колдонуу сунушталат. Организм майга муктаж. Биз арыкташ үчүн май жебей койбошубуз керек. Адам майдан семирбейт. Ушуну түшүнүп алайлы. Биринчи нерсе. Адам углеводдон семирет, май семиртпейт. Ошон үчүн майдан коркпойлу. Эки түрдүү май бар. Өсүмдүк майы и жаныбардын майы. Албетте жаныбардын майына мүмкүн болушунча чектелейли, и өсүмдүк майын колдонойлу. Бирок өсүмдүк майында дагы айырмалар бар. Тамак ашка сары майды ар күнү болбосо дагы бир жумада 2-3 жолу ушул сары майга тамак кылып жейли. Биз үчүн өтө пайдалуу. Ал эми салат кылганда сөзсүз зайтун майын кошойлу. Жада калса зайтун майынан тамак кылсак дагы болот. Бирок эми социалдык абалыбызга карап бул нерсени баарыбыз көтөрө бербейбиз. Бирок баары бир рационго киргизиш керек. Эң пайдалуу майлар ушулар. Ар бир продуктуну алып жатканда андагы углевод, белок жана майлардын нормасын караңыз. Адистердин белгилөөсүндө азыктагы жалпы калориялуулуктун 50-60% углевод, белок 15%, ал эми майлар 30%дан ашпоосу керек.